Биздин группада ишенимдүү чөйрөдө жана ишенимсиз чөйрөдө өскөн балдардын айырмачылыгын тобубуз менен изилдегенге аракет кылдык. Ишенимдүү үй бүлөдө өскөн, ишенимдүү чөйрөдө өскөн бала өзүнө ишенет деп ойлойбуз. Жана дагы кандайдыр бир чөйрөгө барса дагы сөзүн таап коммуникабельный деп эсептейбиз. Анан ошол эле бала кайра эле өзүнүн алдына максат койгонду билет жана ошо максатына жете алат да. Анан өзүнүн оюн көз карандысыз, өзүнүн мындайча айтканда ясы бар. Анан ачык айткын келет, тез тааныбаган чөйрөгө деле, жаңы чөйрөгө барса деле тез адаптация болуп элдер менен баарлашып кетет. Чечкиндүү, анан оптимист деп эсептейбиз да. Ал эми ишенимсиз чөйрөдө өскөн бала уялчаак, түнт деп койдук, слэш кылып чечим чыгара албайт. Мунун эле карама каршысы да көз каранды, өзүнүн оюн айта жеткире албайт, айта билбейт. Мүмкүн апасынан же болбосо досунан көз каранды болуп калышы мүмкүн да, кандайдыр бир жумуш баштаса дагы. Пессимист болушу мүмкүн, ошо пессимисттиктин айынан ошо өзүнө да ишене албайт да. Анан бир нерсе жасаудан коркот. Мүмкүн жашоосунда, турмушундагы бир кадам жасаардан мурун аябай ойлонот мүмкүн. Муну жасап койсом эмне болот? Оң тетирин неме дейт да, анан оомо болот болуш керек деп эсептейбиз. Ким кайсы жака неме кылса, бурса ошол жака ооп туруксуз. Туруксуз да. Бул жакшы болот десе, жакшы болот экен деп жасай бериши мүмкүн. Жок, бияк десе, жаман жагына да болуп кетиши мүмкүн да. Ошол. Анан биздин тапшырмабыз эме болбоду, ишеним, анан ишенимсиз болбоду. Биз экиге бөлдүк да, бирок мен ойлоп койдум, Вен диаграммасына деле салса болот экен депчи. Эме себеби дегенде, мисалы, кээ бир ишенимсиз үй бүлөдө чыккан балдар мүмкүн анын жанагы кыргызда сөз бар го, кечип койго, ай ал алкаштын баласы тың болуптур деп айтат го, бар да кыргыздачы. Мисалдар, жашоодо алынган мисалдар да ошонун балдары тың болуп калышы мүмкүн, анын балдары бул жакка дагы тийиштүү болуп калат. Ошондо биз Вен диаграммасына салалы дедик, бир задание, ишеним, ишенимсиз болгон үчүн биз ушуну жазып койдук.